Туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Бул видеону максималдуу түрдө группадан группага таратып коюңуздар туугандар. Срочный видео. Аман инибиз мындан бир ай алдын операция болгон экен. Кыскасын айтканда 2008-жылы туулган Аман инибиз мүчөсү жоктурулгөн, табарсыгы жоктурулгөн кыскасы. Ошондой болуп, табарсыгыны операция кылыптыр. 2 миллион сурашкан экен, бир ай алдын 1.750 берип операция кылдырып, 250 миңге тыйын жетпей атыптыр. Азыр Москвадан бери 60 километр, электросталга жетпестен азыр мен видео тартканы келдим. Наргиз эжеге берелик, апасы эжебиз өзү кененирээк түшүндүрүп берсин. Айлыгым жетпейт дейт, ушундай кылып элден жардам сурап операция болуптур, дагы бир фонддордон алып акча. Эже, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Жолдошова Наргиза. Жолдошов Аман 2008-жылы төрөлгөн, туалса табарсык жарылып төрөлгөн, экстрафия мочевого пузыря деген диагноз. Бул диагноз миллиондон бири төрөлөт экен. Москвада ошо Рудин Юрий Эдвардовичке кайрылганбыз. 3 этаптуу операция болот деген. Кудайым буюрса, ошо элдин жардамы менен, фонддордун жардамы менен, татарлар жардам берди, ошо 1 миллионду. Ошолордун жардамы менен биринчи операциясы өттү. Тилекке каршы операциябыздын акчасын толук төлөй албаган үчүн кайра сиздерге кайрылып жардам сурап атам. Эже, мен бул жака Сбербанк карта номерлериңизди ылдыйга коюп койдум. Эмне деп чыгат тергенде? Наргиза Болотбековна деп чыгат. Отчеством чыгат. Көбү ошо Болотбековна дегенде эмне кылып башка бирөө экен деп дагы эмне кылышат. Анткени фамилиям чыкпастан биринчи Наргиза Болотбековна дептир, анан Д деп чыгат. Эже, Алла разы болсун чынында. Аллах Тааланын бул сыноосу. Өзүңүз жалгыз бой эжебиз өзү 2 баланы тарбиялап, Аман энебиз бул жерде негизи баспайт экен. Быйыл 9-га көчтү дедиңиз, эже? 9 класска. Ушундай кылып табарсыктардан чыккан баягы суулар бул жака топтолот, эми бул жака. Памперс менен дедиңиз азыр. Азыр памперс кийбей калдык. Мурда памперс менен ушу 15 жашка чейин биз памперс менен чоңойгонбуз. Азыр Кудайга шүгүр, ушу операциядан кийин монтип шлангилер менен турабыз. Азыр бул шлангилер дагы буюрса акчабызды төлөп өтсөк, алынат бул шлангилер дагы. Алла разы болсун. Эжебиз үйдө бекер отурбастан иниси карап калат дейт. Эжебиз ночко ишке барып ошол жерде иштейт экен, Нагинскийде. Алла разы болсун, эже. Карта номерлериңизди коюп койдук. Кайдыгер эмес, бир туугандар, мекендештер акча которушуп жардам берип койгоңуздар. Бул ыхсандар адамды өлүмдөн сактайт дейт, эми бөдө кырсыктан сактайт. Акча чыгарыңыздар туугандар, акча чыгарыңыздар. Мен өзүм мен пример болуп берейин. Негизи акча чыгарып туруш керек. Тапкан акчалар, эже, аз болсо да көптүн катарында көп көрөс. Биздин Кыргызбай каналыбыздын атынан иншалла. Алла разы болсун. Мен мына баштап бердим туугандар. Эми өзүм баштап бербесең дагы кыйын экен. Мына колдон келишинче максималдуу түрдө группадан группага таратып, эжебиздин өзүнүн карта номерлерин койдум. Мен айтып коеюн ушул видеодо, мага эч кандай бир тыйын, бир копейка акчасы түшпөйт. Эсине, точкасына акчаңыздар жетип барат дегендей. Эми ишенбегендер, чалгандар дагы болот келе. Жок, чалса көрсөтөм. Эмне чалып, табарсын көрсөтө албайбыз да видеодочу, анткени YouTube уруксат бербейт. Ошон үчүн личкама чыксаңыздар көрсөтөм. Сүрөтүн эгер тартынбаңыздар. Бирок ар ким аргандай кылып, жана антип шылдыңдап чалгандар да бар. Эже, сабыр берсин, эми андай акмактардан койгула. Антпегиле туугандар, антпегиле. Жөн берсеңер, жөн бергиле, ачыгын айтайын, анан жөн эле чалып. Сүрөтүн көрбөсөңөр деле которсоңор, мен көрдүм уже. Мага ишенесиздер деген үмүттөмүн, чын айтам. Сүрөттөрүн баана көрбөс болуп эже, примерно. Бул жерде китебиңиз бар эле го азыр? Китеп. Жок, ал эмне? Ал жана эмненики? Сүрөттөр аз бар, мынакей. Өтө жостко, чын айтканда. Документтерибиздин Эжебиз өзү канчанчы топтом айттым дедиңиз, эже? 3 эжебиз кол ооруйт экен. Аллах Таала шифасын берген болсун туугандар. Мындай кылып YouTube'га чыгып акча сураш өтө кыйын нерсе, чын айтайын. Күлүп шылдыңдабастан колдон келген жардамыбызды берип,
Ушул эжебизде десе кээ тура эмес түшүнөт экен. Мен электростальда ушу Вайлберстин Вайлберс иштейт экен, ооба. Ошто иштейт десе башкалар башкача ойлоп алып чашат экен да. Туура кылдым. Болгула. Мынакей төрөлгөн монтип таш чыккан бул баягы сүрөтү. ютубка эч нерсе албай. Ушундай болчу. Кыскасы, ооба. Личкама чыксаң көрсөтөм да, сүрөттөрүм баары бар. Данныйларым баары бар. Эже сабыр берсин, Кудай кааласа бул дагы бир сыноо. Биздин кыргыз элибиз буга чейин мен чыгарган видеолорго чынында реакция кылып, акча топтоп жардам бергенбиз. Көп нерселер болуп атат мына. Путтарынга темирлерди коюштум, мына протездерди. Кудай кааласа жакын күндөрү чыгарам. Ошолор ооруну жеңип келип, кайра Москвада иштеп атышат иншалла. Туугандарым, биримдикте бололук. Группадан группага таратып, жок дегенде комментарий жазып, намаздарда дуа кылып болук. Аман энебиз айыгып кетсин, Кудай кааласа мына эжебиз карыздан кутулуп алсын. Мына ушундай дайымый түрдө негизи айына 50 миңден нарак берагында лечениялар болот экен. Анан мени көптөгөн бизнесмен агаларым көрөт. Чайханалар көптөө тартып жүрөм, мисалы ошол агаларым мага байланышка чыксаңыздар болот, кааласаңыздар эжеми номерлерин коюп койгонмун. Мындай айына чыгарып турсак дагы жакшы болот. Жардам берип коелук. Мейлиңиз андай эже. Кудай кааласа. Алла разы болсун сиздерге да. Бул күндөр дагы өтөп кетет. Биздин мекендештер көңүл кош карашпайт. Кудай кааласа жардам болот. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Жардам берип коелук. Ар кайсын түшүнбөстөн жазбайлык. Москвадан бери 60 км бери келип тартып атам видеону. Ушундай видеолорду тартып чыгарсаң дагы элдер жаман көрөт да. Сен өзүңө топтоп атасың бакчаны депчи. Мен үстүнө Кудай турат, мен ушуга чейин 1 копейкасын илешкен эмесмин. Жебейм дагы. Анан мындай видеолорду тартканда негизи ар бир видеонун түбүнө өздөрүнүн карта номерлерин коем мен. Ишиңиздерге ийгилик. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп калган болсо, сүйүн агам номерлерин коюп койгом. Такансы айдайт. Кегендегин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшере берет. Кенен кесир альфарттар менен чыгып келесиздер туугандар. Ушул өзүмдүн жеке каналым. Каналыма катталып кетиңиздер. Номериңизди деп атам, таппай атам дегендер мына ушул жерде номерлерим турат. Рахмат баарыңыздарга.